Kardeşim bizde допустим şarımızga bir kapek paydası жоқ. Kança az asfaltlar töşüp ötüyoruz, asfaltlar talqalап атат. Экологияны талқылап атат, жолдорду булгап атат. Доктор, кандай дейсиз, бул було ушундамы? Караң мына. Я. Зыян бунун чаңы жалпы шаарга алып барып атат да, жалпы Кара Суу районуна, жалпы өрөнгө. Чында эле өтө чаңы дагы, кири дагы, ылайы дагы чында зыян. О шаарын эмес, Кыргызстанга, мамлекетибизге пайдасы жок. Бул не Белалбанын көмүрү да. Жана Папанын үстүндөгү жана карьерден ташуу пластан. Азыр эми мына жаңы төшөлгөн жолду дагы талкалайт буларчы. Же булар весовой контролду карабайт. Вообще весовой контролду көрдүңүзбү жанагы? Могу же үстүн жаппайт машиналеринчи. Жомуна кат даярдагылачы, өкмөткө кат жазайлык. Президентибизге кат жазайлык. Камчылыкка шаши кат жазайлык. Ну, эме кылса болбойт деп, как это так? Канча ыйлап сыктап жолубузду оңдосок. Анан эми карьерный большой грузныйлар жүрөт да. Жолду ушулап. Ооба. Весовой контролго баш ийбейт буларың. Каразы канча деген миң куб көмүр келтирет. Бул деген не деген машина? Жок дегенде где-то бир 100 000 машина, туурабы? 100 000 машина канча жолду талкалады? Мына кара, бүт мына монтип чаңып эмей болот да, кара. Жол катары чаңып төгүп келет атасыз. Муну азыраак жүктөсө болбойбу? Азыраак мына бортта ылдыйраак кылып жүктөсө болбойбу? А эмне үчүн анда жүктөбөйсүңөр? Кечегиде өткөн экен да. Жок, кечегинде эмес, деди күндө. Күндө канча машина келет бир күндө? Сер Эсептебейт. Я, 200дөн көп, 400гө жакын. 400 машина келет. Жолду талкалап бүтүңөр да, тууганым. Белалмадан ташыйт да. Весовой контроль нормаларды карабайсыңар. Булар эми шофер да, булчу баары бизде буга рейсине төлөйт да. Рейсине алабы? Канча төлөйт? Я. 1,60 дейин килограммына. Ошондо канча болот? 16-32 миң. 40 миң экен да бир рейсиңиз. Просто мына кичине хотя бы могу эмеден сызыктан жүктөгүлөчү. А то азыр биринчиден жолду талкалап атасыңар. Экинчиденчи азыр сиз аркаңыздан келдик биз полный жол чаңып келет атасыз. Үстүн жаап алса болбойбу? Кананан жапканыңыз? Азыр ачык эле. Сиз көрдүк. Ачык экенин көрдүк. Я. Мирлан Умаев сизге болду. Так, Жаныбек Токоевич сизге болду. Так, Алмаз сизге болду. Сизге болду, жана сөттер боюнча. И тынчтык жана забор болду. И автовокзал сизге болду. Коюлган тапшырмалардын баарын аткаргыла. Анан доктор мына эме боюнча, көмүр боюнчачы. Көмүр боюнча да кат жазайлык өкмөткө. Президентке кат жазайлык, өкмөткө кат жазайлык, Камчылыкка шашки 3 кат жолдогула бүгүн. Акылбы? 3 кат жолдогула, жазгыла, монун баарын абастамат эткилет. Түшүнүңөр, могу жолду өлтүрүп атат деңиз, жазыш керек. Жолду талкалап атат. Кара теги Деудан баштап жаңы асфальт басып атабыз. Жаңы. Бул боюнча биз башка службалар менен биргеликте заключение бергенбиз. Ооба, туура эмес деп. Ооба. Жолду талкалап атат биринчиден, экинчиден мына үстүн жаппай атат. Үстү чаңып, жол катары чаң. Жолдун жээктери көмүр. Же жана весовой контролу жок. Ошонун баардыгын абастан деп жазгыла, макулбу? Муну көчүрбөсө болбойт да. Да, мен түшүнөм, мурда шаардын сырты болгон. Азыр эми шаардын ичи болуп калды да, караңмы? Бүт эмелер мына. Так, эме боюнча, Замирбек баш, РБУлар боюнча. Кана шаар курууга Дастан предписание бергенсиңерби? Так, до конца года. 1 декабрга чейин берип кое бергилем, бүтсө курулуштар бүтсүн. Декабрдан баштап көчөт. Каяка көчөт? Ошо карьери бар булардын баарынча. Баарынын карьери бар. Каратайда бар, жогору жакта бар. Баары ушу карьердин алдына барып койсо буларды. Шаарга алып кирбесин. Түшүндүңүзбү? Все, давайте, бүгүнкү рейтинг ушуну менен аяктады.